Конечно. Мен Бишкекте эч нерсе өзгөргөнүн байкаган жокмун, чындап айтсам. Кандай мэр келишин күтөт элеңиз? Адекватный. Самое главное адекватный, чтобы эл менен иштесин. Самое главное. Теге өнүп эле атат деп эле айтышат, бирок өңгөн эмнеси өнүп атат биз деле көрбөйбүз пенсияда үйдө отуруп алып. Анан эми ал жанагы азыркы кеткен мэр жакында эле болбодубу? 2-3 ай эле иштеди окшойт. Менин оюмча ушу жаңы келген президент баягы боло элек деле бүт немелердин баарын алмаштырып койбодубу? Министрлерди алмаштырды, ошентип мэрлерди алмаштырды. Ал өзү уже шайлана элек деле көбүн алмаштырып салды. Анан мына 2-3 айдан кийин эле шайланды. Шайлангандан кийин кайра ошолордун баарын кайра алмаштырып башка жаңы министрлерди бардыгын коюп атпайбы? Менин оюмча ошо мурункуларды, мурунку теги Жээнбеков беле мурунку президентибиз бардагы министрлерди, мурунку мэрлерди эле ушул убакка чейин иштете берсе болмок. Улам эле момунтип алмаштыра бергени туура эмес го деп эле ойлодум мен өзүм, билбейм. Кылган ишине бүтүндөй жалпы кыргыз эли ыраазы деп ойлойм. Анын катарында мен дагы бүгүн уктум Балбак Төлөбаев жумуштан кетет деп. Негизи кеткенин туура көрөсүзбү же мындай иштей берсе болот эле деген оюңуз барбы? Эми уланта берсе жакшы болмок. Кыска убакыттын ичинде мэрдин тигиндей мындай иштеди дегени мен ага өзүмдүн кыска мындай немемди айта албайм. Жакшы же жаман иштеди депчи. Эми азыр баягы президенттин указы боюнча мына коррупция менен күрөшүү, шаардагы башаламандыкты мындай токтотуу, тазалоо не только өлкө аймагында, эми ар бир жерлерде мэр болобу, аким болобу, чтобы биз биринчи кезекте порядоктон башташ керек да. Мамлекетте порядок мындай тартип болмоюнча мамлекет оңолбойт. Эми ошондой жаңдай кечеги Ош базарында элеги көрүнүш, жанагы жолдун боюндагы мындай стихийный торговлялар болуп атты. Ошондо кече көп ошол жерлерди иретке келтирип, мындай бир көчөнүн бойлоруна тартипке салалы дегенде кечеги ызычуу чоң болуп кетти. Мен ойлойм ошонун бул дагы азыр обстановканы урбатпайын деп мүмкүн кетип калды. Чындап эле аны иштеген көп байкаган жокмун. Анын ишин көп билбейт экенин кечиресиз. Мен ал жөнүндө эми маалымат бере алдым. Аны карасак деген баягы иш пландары сөз менен айтып, эмне кызмат кыла тургандары жакшы болчу, бирок балким убакыт бериш керек болчу деп ойлойм. Анан ошол нерсесине жетиштирбей эле жумуштан эрте алып салып. Дагы күтө турганда балким айткан сөздөрдүн натыйжасы чыкмак деп ойлойм. Если смотреть на всех старых мэров, то в его случае он сделал побольше, чем остальные. То есть, в принципе, в целом ничего не поменялось как бы. Но то, что партии появились и так далее, это уже хорошо. 3 айда катуу аракет жасады. Катуу аракет жасады, иштеген адамдардан Балбак. Бирок тилекке каршы жумуштан өз ыктыяры менен кетиптир, бирок мындай немесин билбейм, бирок аракети күчтүү болчу. Болгондой тикке жооп берип, туура эмес кылганын, торговля боюнча туура эмес, жерлерин туура эмес бөлүштүргөн шаардын ичинде ачык бетке айтып болгондой айтчумун, бирок эмне себептен кеткенин мен өзүм түшүнбөйм, айтып атышат, что өзү жазып кетиптир деп. Может, вынудили. Кетип калгандан нааразы болдуңуздарбы? Конечно, ал киши иштемек. Эми жаңы келген мэр кандай иштейт, муну мурун кийин билген эмеспиз. А Балбакты биз билчүбүз, что он работал руководителем аппарата, как он работал, как он супермаркеттерди, базарларды ордуна коюш турган аракет кылган. Шаардын мэри катары Балбак ар бир немеде жакшынакай сүйлөп атат го. Элге жакшы мамиле кылып атат. Кылган иштерине мен аз маз көрсөм дагы жакшы иштеп атат. Баа деле бере албайм, эми биз айта тургандай деле результат алган жокпуз да. Көчөлөрүбүздүн баарысы эле мусор таштанды болуп эле неме болуп атпайбы? Ошол ордуна, анын ордуна жакшы татыктуу иштей турган адис келиш керек.